Баткен шаарынын тургуну көп жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенет. Мурда үйүндө олтуруп буйрутмаларды кабыл алып келсе, соңку 2 жылдан бери ишкердигин кеңейтип, кирешесин көбөйткөн. Ал учурда кызга сеп жууркан жазыктардын түрүн тигип иштеп жатат. Анын бул ийгилигине социалдык келишим долбоорунун салымы чоң. Анан соцконтракттан чакырышып калды. Соцконтрактка бардым. 10 жашар, 12 жашар кызым бар. Ошонун аркасынан 100 000 акча алдым. Анан ушинтип өнүгүп, президентибизге, соцконтракттагыларга, дагы мына кошумча бергендерге миң ыраазылык айтам. Ушинтип өнүгүп атам, Кудайга шүгүр. Табышым жакшы. Каарманыбыз чакан цехинде жумуш орундарын түзүүгө да жетишкен. Ишкердигин ийгиликтүү түптөгөндүктөн бүгүнкү күндө ал Баткен облустук өнүктүрүү фонду тарабынан жеңилдетилген насыя алган. Анын натыйжасында кардарлардын капчыгын алаяктап, жууркандардын да баасын арзандаткан. Пресет менен алдым, 6% менен. Ушинтип мага анча жардам болду. 200 000 мага жардам бердилер. Киреше мына неден жакшы эле табам, Кудайга шүгүр. 30 000, 35 000 гана ишчилерим бар. Олорго да берем. Олорго да ишчилерим көрпө төшөктү мен өзүм арастырып берем. Олар кабып алып кеп берет, бакта салып. 150 сомдон ар бириге берем. Төшөктүн эси. Бирок киришем жакшы, Кудайга шүгүр. Белгилүү болгондой, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга багытталган социалдык келишим долбоору миңдеген үй бүлөлөрдүн чакан ишкердигин түптөп, киреше табуусуна өбөлгө болду. Ал үй бүлөлөргө бүгүнкү күнгө чейин ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп келет. Ийгиликтүү ишке ашырган жарандардын ишкердигин кеңейтүү максатында арзан пайыз менен насыялар берилүүдө. Баткен облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 6 ишкерге жеңилдетилген насыя берилсе, алардын катарында дал ушул социалдык келишим долбоорунун катышуучулары да бар. Облустук өнүктүрүү фонду 2024 жылдын ичинде облуста 12 долбоорду ишке ашырууга көмөк көрсөткөн. Долбоорлор чакан ишканаларды ачууга, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жана инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган. Мындан сырткары фонд тарабынан 6 ишкерге жеңилдетилген насыялар берилген. Анын ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга багытталган социалдык келишим долбоорун ийгиликтүү ишке ашырган жарандардын ишкердигин кеңейтүүгө аракеттерин колдоого алып, өнүктүрүү фондунун колдоосу жергиликтүү бийликте белгиленген иш-чараларды ишке ашырууга өбөлгө түзөт да. Белгилей кетсек, өткөн жылы социалдык келишим долбоору аркылуу Баткен облусунда 2847 үй бүлө ишкердигин баштоо үчүн мамлекеттен 100 000 сомдон колдоо алган. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.